17-майда ачык эшиктер күнү өтөт. Ош мунун жамааты эмгекчилер күнүнө карата жөө жүрүштөн өтүштү. Зальцбург университетинин профессору Курт Роберт Лугер ректор менен жолукту. Ош мунун 2 окуучусу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Ош мунун бүтүрүүчүсү Самара Эсенбаеванын тушоо кесүү концерти өттү. Ош мамлекеттик университетинде орун алган аптанын акыркы жаңылыктары менен мен Мерим Айтмаматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? 17-майда ачык эшиктер күнү өтөт. Ош мамлекеттик университети 2023 жылдын 17-май күнү университеттин башкы имаратында кесипке багыт берүү максатында ачык эшиктер күнүн өткөрөт. Иш-чарада окуу жайдын факультет, институт, колледж, лицейлери билим жарманкесин тартуулайт. Бардык адистиктер интерактивдүү шоу программаларын көрсөтөт. Ошму ачык эшиктер күнүнө Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы жана Ош шаарындагы бардык мектеп бүтүрүүчүлөрүн, мугалимдерди, ата-энелерди конок катары чакырат. Келген коноктор каалаган адистиги боюнча маалымат алып, студенттердин колунан жасалган жаңы табылгалар, ойлоп табууларга күбө болушат. Университеттин бардык факультеттерине саякаттоого да мүмкүнчүлүк болот. Ошмуда кесипке багыт берүү иш-чарасы жыл сайын уюштурулат. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан жана Ош шаарынан жалпы 5000ден ашуун абитуриент катышат. Ош шаарынын Борбордук аянтында эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата Ош шаарындагы муниципалдык мекеме ишканалардын, уюмдардын жана жогорку окуу жайлардын эмгек жамааттарынын жөө жүрүшү болуп өттү. Мында Ош мамлекеттик университетинин жамааты да катышып, алар Өчпөс от мемориалдык комплексинен шаардын Борбордук аянты аркылуу Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук кыргыз драма театрына чейин жөө басып өтүштү. Иш-чаранын жүрүшүн кийинки материалдан күзөтүңүздөр. Жогорку кеңештин депутаттары Санарип университет менен таанышты. Жогорку кеңештин ынтымак фракциясынын депутаттары Марлен Маматалиев, Талант Мамытов, Шарапатхан Мажитова, Балбак Түлөбаев, Лейла Лурова, Мурайдил Сыдыков, Аида Исатбек кызы, Эрулан Кокулов Ош мунун индустриалдык педагогикалык колледжине келишти. Алар окуу жайдын Санарип багытында жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттери, шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Кененирээк кийинки материалда.
Жогорку кеңештин ынтымак фракциясынын депутаттары Марлен Маматалиев, Талант Мамытов, Шарапаткан Маджитова, Балбак Тулебаев, Лейла Лурова, Мурадель Сыдыков, Аида Исатбек кызы, Эрулан Кокулов Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжине келишти. Конукторго учурда университетте бардык кыймыл-аракеттердин толук турдуу электрондук форматта ишке ашырылып жаткандыгы боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле абитуриент окуу жайга тапшыргандан тартып, колуна диплом алганга чейинки процесс санариптештирилгендиги боюнча презентация көрсөтүлдү. Жаннат Салкарбек кызы, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары. Зальцбург университетинин профессору Курт Роберт Люгер ректор менен жолукту. Зальцбург университетинин профессору Курт Роберт Люгер Ош шаарындагы жеке ишкер, эл аралык эксперт Кристиан Гесте, өзгөртүү агенттери коомдук бирикпесинин директору Илья Ипантиев, Айдай Шаршеева менен университетке келип, ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Тараптар Ошму менен Зальцбург университетинин ортосундагы кызматташуу, климаттын өзгөрүшүнүн таасири жана кабыл алынган чечимдер Ошмунун Баткен облусунда жана жалпы облуста туруктуу туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымы боюнча биргелешкен иштерди жүзөгө ашыруу боюнча сүйлөшүштү. Ошондой эле Ош шаары жана облусу тууралуу тарыхый булактарды берүүгө көмөктөшүү жөнүндө макулдашышты. Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү күндөрү белгиленди. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн 2023 жылы абитуриенттерге жалпы республикалык тестирлөө 20 майда баштала тургандыгын маалымдайт. Тагыраагы төмөндөгүдөй график менен өткөрүлөт. Биринчи этап 2023 жылдын 20-21 майында, 19 май тест борборлорун даярдоо күнү. Экинчи этап 2023 жылдын 23-24 майында, 22 май тест борборлорун даярдоо күнү. Үчүнчү этап 2023 жылдын 23-24 июнунда. Жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган абитуриенттер үчүн мөөнөтүнөн кийинкиге калтырылган тестирлөө. 22 июнь тест борборлорун даярдоо күнү. Каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн 19-22 май жана 22 июнь күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Ошмунун 2 окуучусу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Билим берүү жана илим министрлиги 2022-2023 окуу жылындагы алтын тамга артыкчылык аттестатынын тестирлөөсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Анда Ошмунун билим лицейинин 11 классынын 2 окуучусу Наргиза Мырзабек кызы жана Каникей Куштарова алтын тамга 2023 артыкчылык аттестатына ээ болушту. Сынакта катышуучулар математика, эне тили жана адабият, кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, өзбек тили жана өзбек адабияты, Кыргызстандын тарыхы жана химия сабактары боюнча тест тапшырды. Бул мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияга катышуу милдеттүү эмес. Ар бир талапкер өз ыктыяры менен катышат. Буга чейин алтын тамга артыкчылык аттестатынын Ошмунун 13 окуучусу алган. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык жана дени сак жашоо жана ден соолук жылынын алкагында Ошмуда 29-30 апрель күндөрү Ош облусунун райондорунун жана Ош шаарынын мектеп жашындагы кыздар жана балдар командаларынын арасында Ошмунун кубогу үчүн волейбол боюнча мелдеш болуп өттү. Волейбол боюнча мелдешке Алай, Араван, Кара Суу, Өзгөн, Нокат, Чоңалай, Каракулжа райондорунан жана Ош шаарынан окуучулар катышты. Мелдештин жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү жана байге ээлерин сыйлоо аземине Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, Ошмунун профсоюз комитетинин төрагасы Абсамат Сатаров катышты. Мыкты командалар, оюнчулар кубок, диплом, грамота жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Окуу жайдын жетекчиси жаш спортчуларга мелдештерге катышып келгендиктери үчүн ыраазычылык билдирип, аларды активдүү сергек жашоого, дене тарбия жана спорт менен машыгууга үндөп, окууларына ийгиликтерди каалады.
Ош мунун бүтүрүүчүсү Самара Эсенбаеванын тушоо кесүү концерти өттү. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин эстрада бөлүмүнүн 5-курсунун студенти, окуу жайдын Рыспай Абдыкадыров атындагы Таланттар академиясынын кызматкери Самара Эсенбаева жан дүйнөмдө музыка аттуу тушоо кесүү концертин өткөрдү. Кечеге университеттин жалпы жамааты, студенттер, ырчынын жакындары, ыр күйөрмандары катышты. Тушоо кесүү концертин жаштык эстрада тобунун жандуу музыкалары коштоду. Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков Самара Эсенбаеваны куттуктап, ар бир бүтүрүүчүбүздүн болочок кесиптик ишмердиги боюнча даярдыгын, анын иш аракетинде көрсөтө алсак, ошондо биз билим берүүнүн күтүлүүчү натыйжаларына жеткен болобуз деп кошумчалады. Иш чарада Самара Эсенбаевага окуу жайдын ардак грамотасы тапшырылды. Ош мамлекеттик университетинде мекеме ишканалар үчүн күзөтчүлөрдү даярдоо курсу ачылды. Окуу курсунун программасы күзөтчүлөрдүн укуктук, атайын тактикалык, куралдан ок атуу, психологиялык, дене тарбия, биринчи жардам, техникалык даярдык сыяктуу практикалык окууну камтыйт. Аталган окуу курсунда 2 ай билим алып, мекемелерде, банктарда, соода түйүндөрүндө, окуу жайларда, ишканаларда коопсуздук кызматкери болуп жумушка орношууга болот. Ошондой эле окуунун соңунда сертификат берилет. Бул окуу курсу тууралуу кененирээк маалыматты кийинки материалдан көрө аласыздар. Ош мамлекеттик университетинде мекеме ишканалар үчүн күзөтчүлөрдү даярдоо курсу ачылды. Окуу курсунун программасы күзөтчүлөрдүн укуктук, атайын тактикалык, куралдан ок атуу, психологиялык, дене тарбия, биринчи жардам, техникалык даярдык сыяктуу практикалык окууну камтыйт. Физикалык, дене тарбия даярдыгы боюнча дисциплина. Ошол дене тарбия даярдыгы боюнча рукопашный бойдун приемдорун үйрөтүү дисциплиналары каралган. Ошол сабактар ушул жерде өтөт, ушул залда. Бул жерде өзүнүн тиешелүү жабдыктары бар, тиешелүү маталар бар, рукопашный бойго даярдай турган, анан дене тарбиясына даярдай турган. Ошол боюнча 10 саат каралган. Студенттер объектилерди коргоону уюштурууну, корголуучу объектилердеги коркунучтарды аныктоонун ыкмаларын, укук бузуучуларды кармоонун эрежелерин үйрөнүшөт. В настоящее время завершается открытие курсов для подготовки служб безопасности и охранников предприятия. В жизни так случается, что каждый человек сталкивается с проблемой, нужно когда оказать первую медицинскую помощь. С этой целью мы открыли курс для подготовки безопасности, сотрудников служб безопасности и охранников. В связи с этим каждый сотрудник, каждый человек должен оказывать первую медицинскую помощь. Учурда Ошмуда бул пландарды ишке ашыруу үчүн окуу материалдык жана методикалык база иштелип чыкты. Алсак 25 окуу китептен жана окуу куралдарынан турган электрондук илимий китепкана түзүлдү. Окутуу үчүн университеттин юрист, инженер-программист, саламаттыкты сактоо кызматкери, педагог-психолог, инженер-механик, аскер кызматкери, спорт машыктыруучу адистери боюнча 7 окутуучу эмгектенет. Бул кана биздин адистештирилген психология лабораториясы деп айтылат. Биздин канада жайланышкан компьютерлерди көрүп турасыздар, анда атайын тесттер жайгаштырылган, алар иштелип чыккан, өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү аныктаңыз, чыгармачылык жөнүндө дүйнөдөн билүүңүздү билиңиз, жөнөдөн билүүңүз канчалык деңгээлде дегендей тесттер бар кыргыз жана орус тилинде. Биздин азыркы Ош мамлекеттик университетинде коопсуздук кызматы иштеп келе жатат. Ошол коопсуздук кызматы тарабынан атайын курстар ачылыптыр. Биз ошол курска келген күзөтчүлөрдү психология жактан даярдап берүүнү колго алып атабыз. Техникалык жана практикалык окуу үчүн компьютердик класстар жана аудиториялар бар. Мындан сырткары практикалык ок атуу куралды уюштуруу үчүн Каплан жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүлүп, практикалык ок атуулар жүргүзүлөт. Кызматкерлери жана ошондой эле нөмөрчүлөрдү даярдоо курсу. Бул курстун алкагында, бул курстун ичинде ошо дене даярдыгы дисциплинасы бар болгондугуна байланыштуу бизде жеткиликтүү инструкторлор бар. Ушул зал Ош мамлекеттик университеттин залы. Ушул жерде даярдалмакчы. Негизи эле бардык охраналар дейбизби, нөмөрчүлөр, күзөтчүлөр дейбизби, биринчиден өздөрүнүн дене даярдыгы жогорку деңгээлде, кыймылы да ошол алып барып аткан жумушуна байланыштуу болушу керек.
Күзөтчүнүн окуу мөөнөтү 240 саат. Тактап айтканда, 2 ай билим алып, мекемелерде, банктарда, соода түйүндөрдө, окуу жайларда, ишканаларда коопсуздук кызматкери болуп жумушка орношууга болот. Ошондой эле окуунун соңунда сертификат берилет. У нас имеется следующее вооружение, оружие, такие как АК-74М в калибре 5,45 на 39, АКМ, автомат Калашников модернизированный в калибре 7,62 на 39 и пистолет системы Макарова в калибре, использующий боеприпас 9 на 17 миллиметров. Также в спортивно-стрелковом клубе «Каплан» имеются все условия для прохождения огневой подготовки, практических стрельб. Дистанция от 25 метров до 650 метров. Окутуу учурунда иштеп жаткан күзөтчүлөр менен биргеликте студенттерге атайын практикалык лекциялар окулуп, семинар, тренингдер уюштурулат. Кесиптик окуунун окуу планы Ички иштер министрлиги жана Билим берүү жана Илим министрлиги менен макулдашылган. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде билим алган индиялык Динеш Рау Кыргызстанга келгенден баштап күнүмдүк колдонулуучу кыргызча сөздөрдү өздөштүрүүгө жетишкен. Буга чейин Динеш социалдык тармактагы колдонуучуларды да кыргыз тилинде ырдап таң калтырган. Аталган каарманыбыз Үмүт телестудиясынын Студлайф программасына кыргыз тилинде ырдап маек берди. Андай кезекте Студлайф программасына назар салыңыздар. Привет, друзья! Это программа Студлайф. Мы сегодня в медицинском факультете Ошского государственного университета, и у нас в гостях Динеш Рау. Динеш Рау 2 года назад приехал в Кыргызстан с Индии из штата Харьяна для получения образования. В настоящее время является студентом 3-го курса медицинского факультета Ошского государственного университета. Динеш в основном говорит по-английски. Для развития знаний дополнительно изучает кыргызский и русский языки с углубленным изучением через словари. В свободное время поет, пишет песни. Кроме того, Динеш является одним из лучших и успеваемых студентов в учебе. Сколько времени вам потребовалось, чтобы выучить русский язык? Вы специально учились на языковых курсах? Нет, я не проходил никаких языковых курсов. Я учусь через YouTube. Вы учите через YouTube, да? Вы все еще учитесь, да? Хорошо. Вам не сложно учиться именно в Кыргызстане? И как вы поступили в Ошский государственный университет? Нет, это не так сложно, как вы думаете. Вот почему все учителя как друзья. Так проблема не будет. Я нашел много друзей, да? Да. И я популярный здесь на университете, да. Не проблема. То есть благодаря этому университету вы стали популярным, да? Очень хорошо. А чем вы занимаетесь в свободное время, ну, после занятий? Я слушаю песни на все языки, русский, английский, кыргызский, все языки. Как и почему вы стали петь песни именно на кыргызском языке? Когда я пришел здесь, на первый 7 дней я видел одну девушку, я очень нравится девушка, и я хочу поговорить, и в такое время язык будет как барьер, я хочу учить кыргызский язык тоже. Теперь я думаю, как если я готов только текст за песню, теперь вот хорошо будет, и она тоже вам напишет, да? Хорошо. А здесь вы нашли друзей? Да, и здесь я нашел много друзей, и они всегда помогают мне, когда я нужна помощь. И я тоже им помогаете, да? Очень хорошо. Спасибо вам. Уважаемые друзья, на этом мы с вами прощаемся. Сегодня с вами была я, Меримат Маматова, и в гостях был Динеш Рау. Gülzar araladım.
Ош Муда дал ушундай жаңылыктар орун алды. Аны тааныштырган мен Мерим Айтмаматова болдум. Эфир аркылуу амандашканча сак болуңуздар. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 жылы ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына кол койду. Аталган жарлыктын негизинде өлкөдөгү ири 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берилди. Алардын катарында Ош мамлекеттик университети бар. Өзгөчө макам алган окуу жайларга жогорку билим берүүнүн үлгүсү катары дүйнөлүк рейтингдеги университеттердин алдыңкы сабына кирүү милдеттендирилди. Бул милдеттерди ишке ашырууга Ош Мунун интеллектуалдык, илимий педагогикалык, материалдык, техникалык жана ресурстук потенциалы жетиштүү. Ош мамлекеттик университети мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң салым кошуп келүүдө. Акыркы жылдары окуу жайдын атайын өздүк эсебинен 20дан ашуун окуу корпустар, жатаканалар, спорттук комплекстер курулуп, заман талабына ылайык толук модернизацияланды. Учурда табиат таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин ветеринардык клиникасы менен 5 кабаттуу окуу имараты, Ак Буура кампусунда 5 кабаттуу окуу лабораториялык корпусу, искусство факультетине кошумча окуу имаратынын курулушу жүрүүдө. Учурда билим алып жаткан 45 миңден ашуун студентти тейлөөгө Ош мамлекеттик университетинин материалдык техникалык базасы, илимий потенциалы жетиштүү. Учурда Ош Муда 20 факультет, 3 институт, 6 колледж, 5 мектеп гимназия, 27 окуу имарат, 10 студенттик жатакана, 2 медициналык клиника, 1 студенттик профилактория, 2 пансионат, 18 спорт комплекс, борборлоштурулган электрондук китепкана бар. Университетте балабакчадан баштап докторантурага чейинки заманбап, өзгөлтүксүз билим берүү кластери түзүлгөн. Университет бүтүрүүчүнүн кесипкөй адис болуусуна, шык жөндөмүнүн, чыгармачылыгын өнүгүүсүнө, ден соолугуна, маданий жана руханий көрөнгөсүнүн баюусуна жалпы ар тараптан калыптануусуна кам көрөт. Көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттигинин Евразия университеттеринин рейтинги 2022 эл аралык рейтингинин жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университети Евразия мейкиндигиндеги эң мыкты топ 3 университеттин катарына кирди. Окуу жайдын акыркы жылдары жараткан ийгиликтери мамлекет тарабынан бааланып 2017 жылы даңк ордени менен сыйланган. Ош мамлекеттик университети 33 өлкөнүн 300дөн ашуун жогорку окуу жайлары менен эки тараптуу кызматташуу келишимдери алкагында кызматташат. 20дан ашуун кош дипломдуулук биргелешкен билим берүү программалары Кытай, Россия жана Казакстан университеттери менен ийгиликтүү ишке ашырылууда. 2022 жылы Лев Николаевич Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы Ош Муда ачылды. Жана 2023 жылы Ош Мунун филиалын аталган университетте ачуу пландалууда. Ош мамлекеттик университетинде Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин борборун ачуу боюнча келишимге кол коюлду. Анын алкагында 3 багытта кош дипломдук билим берүү программалары ишке ашат. Жыл сайын 500гө жакын студенттер, 300гө жакын окутуучулар академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча окуп, тажрыйба алмашып келет. Ош Муда университет 4.0 моделине өтүү талабына ылайык илим, өндүрүш, коммерциализация үчилтиги ишке ашырылууда. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен алдыңкы тажрыйба борборунун окуу өндүрүштүк комплекси ачылды. Ал эми Ош Мунун Ак Буура кампусунда жайгашкан медициналык клиникасы элге кызмат көрсөтүүдө. Клиникада амбулатордук диагностикалык, терапия, стоматология, хирургия бөлүмдөрү иштеп жатат. Ош Мунун медициналык клиникасынын операциялык обочосунда алгачкы жолу операция жасалды. Бөлүм акыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. Клиникада жалпы шаар тургундары үчүн тез жардам унаасы кызмат көрсөтөт.
Ошондой эле университеттин атайын каражатынын эсебинен акыркы жылдары илимий долбоорлор үчүн 22 миллион сом өлчөмүндө каражаты бөлүндү. Алгачкы жолу 5 багытта PhD докторантура ачылып иштей баштады. Илимий журналдарынын ишмердүүлүгү Open Journal System электрондук платформасына өткөрүлдү. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жана министрлер кабинетинин төрагасынын катышуусу менен Ош-Муда жаштар бизнес паркы ачылды. 2022 жылдын июнь айынан бери 22 стартап долбоор инвесторлор тарабынан жактырылып, жалпы тартылган инвестициянын суммасы 5 миллион 249 642 сомду түздү. Если мы предпримем такие шаги сегодня, то завтра Ошгу станет гнездом тысяч и тысяч фирм, которые станут основой экономики такой страны, так же, как и Кембридж. Если посмотреть на историю, то есть все основания стать культурно-экономическим арбитром города Аше. 2022 жылдан тарта окутуунун кредиттик технологиясы толук түрдө университеттин окуу процессине кирди. Студент өзү каалаган дисциплиналык курсту жана окутуучуну эркин тандап, тиешелүү кредиттик сааттарды өздөштүрөт. Бул кадамдар күчтүү атаандаштыкты жаратып, билим берүү сапатына түз таасир этет жана академиялык эркиндикти, чынчылдыкты камсыз кылат. Университеттин бардык ишмердүүлүгү электрондук форматта ишке ашууда. 2022-2023 окуу жылынын ноябрынан тарта бир ставкада эмгектенип жаткан катардагы окутуучуларга 3000, доцент, илимдин кандидаттарына 5000, профессор, илимдин докторлоруна 6000 сом үстөк акы эмгек маянасына кошулду. 2011 жылы бир ставкада эмгектенген илимдин доктору, профессор 13440 сом өлчөмүндө айлык маяна алса, азыркы учурда 62965 сом айлык алып жатат. Мындан сырткары, окутуучунун илимий ишмердүүлүгүнө, окуу усулдук жумуштарын аткаруусуна, өзүн өзү өнүктүрүүсүнө, коомдук турмушка кошкон салымына карай баалоо үчүн электрондук өздүк баракча тутуму ишке кирди. Мында топтогон упайына жараша кошумча эмгек акы чегерилет. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган жана гриф менен чыккан окуу китептери, Scopus базасынан басмадан чыккан макалалары жана патенттер үчүн стимулдаштыруучу сыйакылар берилүүдө. Окуу жайда университеттик спортту өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштерди жасап жатат. Ош-Муда университет Ош-Му волейбол кыздар жана балдар профессионалдык клубтары Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча жогорку лигасындагы клубтар аралык мелдеште кыздар чемпион болсо, волейболчу жигиттер вице-чемпион болду. Алдиер футбол клубу Ош-Мунун карамагына өтүп, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын премьер лигасында университет Ош-Му Алдиер аталышы менен оюн алып барууда. Университет Ош-Му футзал клубу Кыргыз Республикасынын супер лига чемпионатында катышууда. Учурда Ош-Муда 18 ачык жана жабык типтеги спорт комплекси бар. Анда 16 спорттун түрү боюнча секциялар ынтымак спорт клубу иштейт. Ош мамлекеттик университетинде эң мыкты окуган 10 студент айына $100, жылына $1200 өлчөмүндө атуулдук стипендия алат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 13 апрелиндеги номер 114 жарлыгынын негизинде Ош шаардык клиникалык ооруканасынын бир бөлүгү университетке өткөрүлгөн. Жакынкы күндөрдө университеттин заманбап медициналык клиникасын куруу иштери башталат. Бул масштабдуу долбоор университет 4.0 моделине кирүүдөгү негизги импульс болот жана мамлекеттик деңгээлде стратегиялык жактан колдоого алынат. Эл аралык рейтингтердин талаптарына ылайык университет 4.0 муунуна айлануу багытын эске алуу менен Ош мамлекеттик университетинин жаңы брендин иштеп чыкты. Брендти иштеп чыгууда университеттин бай тарыхы, учурдагы абалы жана келечек стратегиялык багыттары эске алынды. Аталган бренд өндүрүштүк университетке айлануудагы Ош-Мунун товардык белгиси катары кызмат кылат. Ош мамлекеттик университети терең тарыхы, бийик максаттары, кенен ой жүгүртүүсү жана заманбап билим менен алдыга умтула берет.